Birelek çay koyatağızda, çamesi koyarken balesi gekilip. Hükümetin tüzümün talqılay turup düşümün suratağızda, emne kılıp veresinde. Biz tüpte öylek biz de. Degenim, bugünkü hükümet başına gelgen baldardım bardığı, bayağı burçkatta koyatmayız bu. Bulardım argaydan geldi. Bulardım bardığına kadr hizmetinin başçısı, Qovsuzluk Kengesi'nin başçısı, Ulutluk Bank'ın başçısı. Bunda çaytkanda Kırgız elinde hizmet kılıp gelgen geçegen öz üstün 40'tın kırına başka kırancı gitti. Biz bularga mümkünçülük bergenin orada bugün müçülüştüklerini suratağızda, müdürlüsünde. Bunun özü tur emes. Biz bularga hazır vakıttan faydalanıp biz bağ vermешimiz керек, biz bata verişimiz керек. Surай turgan vakit özünde geledi. Uçurdan faydalanıp ben dağı özümde bir-iki sunuşumdu aytıp keteyim. Sapar Жумакадыр Чундогу Дыгызы деген бар. Документтик государственное значение. Бул боюнча комитеттин чечими чыккан, фракциянын чечими чыккан. Бирок өкмөттө ушуга өзүнчө бир өкмөттү чөнтөк кылып алгандар бар да. Байлардын лоббисин бирөөлөр хобби кылып алган да. Ушул боюнча алгылыктуу иштер турбайт. Дыгызыны бир дыгызы жейт. Дыгызы документтик государственное значение эч еще другой дыгызы. Департамент госзакупок дейт. Ошонун алдына бар салып койгон да. Мына Мыйзам Долбоордун алып келди, юстиция министри жакшы жактыра албай четке кагылып кетти. Мына ушуну жөндөсөңүз, анан экинчи жанагы 40 адамдын ичинде өзүңүз да жакшы сөздөрдү айттыңыз, акылдуу шаар, акылдуу көчө, акылдуу үй депчи. Бул ушул туура эмес. Биз акылдуу сарагыч деп алып келип туруп айнып калган сарагычтарды адам албадык го. Акылдуу шаар, акылдуу көчө, акылдуу үй деп эле таза шаар, таза коомдун долбоор болгондон кийин жашыл көчө, үлгүлүү үй деп мындай атты койгондо дагы абайласак жакшы болмок. Анан баардыгын акылдуу кылай, адамдарыбызды акылга чакыра албай атып көчөнү акылга чакырып не кылабыз? Көйгөй андан көп да. Андыктан мен бул азыркы өкмөттүн мүчөлөрүнүн курамы курсакка тоет, курагына купултулат. Өкмөттүн башына жалаң жаштар келди, эми жаштарга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Анткени элдин талабы ушул болчу. Апрель революциясынын негизги талабы жаштар бийдик эгесин деген. Эгемендик алгандан бери биринчи жолу ушу жаштарга биз бир муунду өткөрүп баратабыз. Алмазбек Шаршенович бир жыл мурун айтты эле, мен эски элитаны саясаттан алып кетип, жаңы муунга өткөрүп берем депчи. Мына ошол жаңы муун келди. Анан ушуларды иштетпей туруп бурчукка такап атасыз да. Анан эски өкмөт жөнүндө эки сөз айтып кетейин. Сооронбай Шариповичтин өкмөтү эң жакшы иштерди кылды. Ачык айтып кетиш керек, бул президенттин айтканы аша чапкандык эмес, ал фактыларга, сандырга таянып айтты. Мына ушул эски өкмөттүн курамы ушул жерде көбөйүп отурат. Ушул ишти этигине чыгарып кетиңиздер. Мына 6 айлык боюнча 6-4%га чейин алып келди. Мындай эгемендик алгандан бери болбосо керек. 30% экспортту Кыргызстанда качан жеткенин мен билбейт экенмин. Башкалар мен эми албетте эсепчи эмесмин, серепчи эмесмин. Андыктан ушул өкмөттүн курамын толугу менен колдойм. Кесиптештерине рахмат.